Assalamu alaikum. Hurmattуу мекендештер, Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Красная Речка деген айылда жүрөбүз. Кандай дейсиздер? Мына жерде мына топурактар көрдүңөр. Мына топурактар үйүлгөн. Ушул топуракта азыр мына топурак менен бастырылган. Ушунун астында азыр малга тоит жатат. Мына Нурбек Жыргалбаев деген жигитибиз Япониядан окуп келип, ушул кандайча тоит даярдоону окуп келип, анан ушул жерден мындай тоиттарды сентябрь айында көмүшкөн. Азыр бүгүн ошол тоитту ачып, трактор менен жүктөп дыйкандар тартып кетип атышат. Азыр сиздерге жакшы түшүнүктүү болуш үчүн мына көрсөтөйүн. Мындагы топурактарды үйүп, анан кара пленканы төшөп, ошо пленкага азыр эмне салгандарын өздөрү айтып беришет. Мына азыр дыйкандар аябай кубанып тоитту ачып атышат. Анан бул эмне болгон тоют, кандай тоют, эмне пайдасы бар, эмне жакшылыгы бар, ошол жөнүндө биз бүт сиздерге кенен маалымат беребиз. Айрыкча дыйкандар, айыл чарба жаатында жүргөндөр менин түз эфириме көңүл буруп туруңуздар. Мына так. Мына ушул мына тоитту ачып жүктөп жатышат. Бул жүгөрү силос экен да? Жүгөрү силос, жүгөрү силос экен. Анан бул силостун мына айырмасы. Бул силос аябай майда экен, майда чыгат экен биринчиден. Бул башка комбайнда чыкканбы? Бул силос аябай майда экен го. Мына аябай майда силос экен. Муну ким сиз алып кетип баратасызбы? Муну буга чейин колдондуңузбу? Колдонгом. Кандай болот? Канча уюңуз бар аба? 3 уюм бар. 3 уюңуз бар, Күнүнө ушундан колдонсоңуз канча килограмм кетип атат? 20 килодан бетим. 3 уйга, Ар бирөөнө 20 килограммдан. Азыр канчадан алып атасыз? Азыр 5 сомдон. 5 сомдон, 20 килограммдан болгондо 100 сом кетет экен да? 100 сом. Уюңуз обычный эле уйбу, кадимки эле же порода уйбу? Кыргыз эле уй. Кыргыз уй, кадимки. Сүт кандай болуп атат? Сүтүңүз? Уйдун сүтү. Канча литр берип атат? Момду бергенде кадимгидей көбөйөт. Курсага жакшы өткөн. Ошондо сиз эгер түк берсеңиз канча түк кетмек бир уйга? Ошондо бир уй канча түк жейт обычный? Эсептеп Кадимки. көбүрөөк кетип калат. Көбүрөөк, бир түк кеткенде деле 350 сом. Сиз муну берип атасыз. Муну сиз кайдан уктуңуз? Былтыр уткам. Мына былтыр бере баштагам. Ыраазысыз? Көзүм жакшы экен. Уйдун саны жакшы. Бул уйдун бул саны тооксагана болду бере берет да. Кыргыз уйлар эме. Так. Мына ушул тоит жөнүндө бул жагырактан туруп маалымат берет, анткени мына трактор иштеп биздин үнүбүздү угузуп айтат. Ошондуктан мына дал ушул ноу-хауну Япониядан окуп келген Нурбек байке, кана өзүңүз эми айтып бериңиз. Мына техника иштеп бул жагыраак турсак, бул эмне болгон тоит? Бул мен Японияга 17-жылы барып окуп келгем. Окуп келип малды кандай кармайт экенин, силос менен чыктуу тоит деп коет, муну кандай закладка кылат экен көрүп келгем. Та бери турат окшойбуз. Трактор
Bunu barıp görüp gelgенден кийин 3-4 жылдан бери эксперимент кылып, башында келгенде Жайка проектisi менен кошо келип, башында жасаганда баары чирип кетти. Биздин силостор туура эмес кылдык, кандай кылып. Анан кийинкисинде мен эксперимент кылып атып, ар кандай жанагындай ямаларга басып да көрдүк, бетонго да басып көрдүк. Анан ошентип адашып, чиритип атып, ушул нерсеге келдик. Бүгүнкү күндө дизайн яманы өзгөрттүк, сары чопо менен кылдык. Закваска бердик. Бул заквасканы бияктан өзүбүз коштук. Муну Япониядан үйрөнүп келген эмесмин. Муну деген бияктан келип Жайка проекти Накатани деген эксперт бар болчу. Ал такыр кошпогула болбойт деп аткан, бирок мен кошуп, анан бул чирибегенин көрдүк. Дизайн яманы өзгөрткөндө потеря болгон жок. Мурун бизге үйрөтүп атканда айтчы 20-25% потеря болот. Андан камсанабагыла бер жагы менен баары бир кирешели болот дегени менен быйылкы экспериментибиз менен жетиштик. Мына 1 граммы да 1% да чирибей, сапаттуу болуп, 3 жыл боюнча ачпаса, 3 жыл бою сапатын жоготпой ошол тура берет. Букалар 5 айда семирет, койлор 2 айда семирет. Уйлар жаскыга семиз сапаттуу болуп турат дагы, сүтүн көлөмүн да көтөрүп берет. Сүттүн параметри деп коет, майлуулугу, плотность, жирность бүт баары белокко чейин жакшы мындай пайдалуу көтөрүлөт да. Мына жерде элдер аябай кызыгып сурап атышат составын, силостун составын, чыктуу тоюттун составы жөнүндө. Силостун составын муну чөптүн өзүнөн эле бактерияды алабыз. Ал чөптү мындай чөптү оруп келип 1 тоннага 80 килограмм 1 тонна сууга, суу таза болуш керек, хлоркасы жок. 80 килограмм ошол чөптү эмнеден жасайбыз? Жүгөрү болобу? Силаска болсо жүгөрүнү оруп келип 80 килограмм деп майдалап туурап туруп сууга чылайбыз. Сууга бир 20 мүнөт аралаштырып чылап, бактерия сууга чыгып калат. Бактерия сууга чыккандан кийин муну жана тууралган чөптүн баарын алып салабыз, анын кереги жок. Аны малга берип салса болот. Бактерия менен суу ошол бизге керек. Аны чыпкалап тазалап туруп, ошого ар бир 5 литрге 200 грамм кумшекер кошобуз. Бактерия деген кумшекер таттууну жакшы көрөт. Ошого миллиарды болуп көбөйөт. Ошол эле закваска деп коебуз. Ал заквасканы ар бир 1 тонна жана тоютка 5 литрден сээп кошкобуз. Болду. Эчтеке кыйынчылыгы жок. Муну секретте кылып кармаган жокмун. Элдин баарына жайылтып атабыз. Канчалык элибиз батыраак байып, батыраак ирденсе, мен айткандай жана дыйканыбыз бай болсо, өлкөбүз бай болот. Фермерибиз бай болсо, анда да өлкөбүз бай болот. Мына жогоруда дыйкан дагы айтты, сиз да айтып койсоңуз, бир уй ушундан канча килограмм жейт бир күндө? Уйдун көлөмүнө карата. Чоң уй 20 литрге чейин көбөйтөт деп атпайбызбы? Кургак чөптө турган уй бүгүнкү күндө. Кургак чөп анан жемде туруп 10 литр берип аткан уйга бул биздин чыктуу тоютту берсе 20 килога чейин бир суткада. То жана 10 литрден 20 литрге чейин сүтүн көбөйтөт. Ал көбөйткөн аз келгенс майлуулугу баары көтөрүлөт деп айтып кетпедимби? Азыр мына 5 сомдон болот да бул жерде. Ошондо 20 килограмм болсо күндө 100 сом кетет экен да бир уйга. 100 сом кетет. Бул биз мынакей даярдап туруп, баарын себестоимостька, бензинин, затраттын баарын санап туруп берип атабыз. Мен элге үйрөтүп атканым өзүлөрү жасасын, өзүлөрү эгип, өзүлөрү өстүрсүн, себестоимостька өз баасына түшкөндө дыйканга бир 2 сом, 3 сом болуп түшүп келет. Бул тоюттун, то есть жүгөрүнүн 1 гектарга канча тонна берет дегенде ошого айырмаланат да. 45 тоннага чейин берет масса. Биз быйыл суу жоктуктан, суу тартылыш кургакчылык болуп туруп, 1 гектардан 17 тоннадан эле алып калдык. Ошондуктан 5 сомдон койдук. Эгерде биз мындан 35-40 тоннадан алсак 1 гектарына, жакшы суу келип баары ойдогудай болсо, биз муну 3 сомдон ашырмаган эмеспиз. Анан мына ол силостун мен айырмасын байкадым да, мына жүгөрү силос экен. Бул эмне үчүн аябай майда? Илгери баягы Союздун немесинде майда, мындай майда чыкчу эмес эле го. Ошонун жөнүндө айтып койсоңуз. Техникадан зависит этет. Биз Жайка проект менен мен проект жазып, мунун баарын буга чейин доказывать этип,
проектке, то есть жайкага доказывать этип, алардын баары көрүп, абдан сапаттуу чыктуу той жасаганыма ошого карата грант менен техниканы алып берди да, андан мындайча айтканда мындан ары дагы эле элге пайда кылып, жанагындай үйрөтүп, көрсөтүп жасап бере бериңиздер. Мындай техникасы жоктор деле жасаса болот да? Техникасы жок деле жасаса болот. Мунун майдасыбы же чоңураак болобу айырмасы жок. Мал калтырбай жейт. Бул эң биякта козырь деп коелу. Жанагындай закваскасы бул. Бул обогащенный деп коет. Биз бактерия өстүрүп, мунун ичинде пайдалуу түрү бактерия көп. Муну мал жегенде уйлар, сиңимдүүсү да жакшы. Муну 20 кило жесе, мунун 12-13 килограммын сиңирип алат да. Мындайча айтканда көбүн сиңирет да. 70-80%га чейин, 90%га чейин сиңирип алат муну. Сиңимдүүсү жакшы. Мен мына бул жакта суроолор ая көп болуп кетти. Мен кайрадан көрсөтөйүн элдерге. Элдер сурап атышат, эмне болуп атат деп. Мен кайра тияк тартып келейин, Элдура. Мына урматтуу бекендештер, айрыкча дыйкандар, малчылар сурап атасыңар, бул жакта эмне болуп атат депчи. Бул жакта мына Чүй облусунун Красная Речка деген айылында Нурбек Жыргалбаев деген ишкер жигит ушундай бир метод сунуштап элге. Ушундай жаңы тоюттун жаңы силос түрүн ойлоп тапкан. Ошону сентябрь айында көмүшкөн. Ошону бүгүн ачып, мына элдерге сатып атышат. Анан буга чейин былтыр колдонгон элдер колдонгон экен, ушул тоютту колдонушуп, малына берип. Анан ошолор уже билип алыптыр бул жакта. Анан ошону мына дыйкандар бүгүн келип мынтип тартып кетип атышат. Анан бул тоюттун азыркы бул жерден даяр болгондо баасы 5 сом экен. Килограмм 5 сомдон айланып атыптыр. Бир уй, орточо бир уй ушундан 20 килограмм бир күндө жейт экен. Бир күндө 100 сомдук жейт экен. Анан ошол уй мурун 10 литр сүт берген болсо, азыр сүттүүлүгү көбөйүп 20 литрге чейин сүт берип атыптыр. Мына элдерге угулуп атса керек. Мен атайы мына техникадан алыс кеттим тиги. Муну кандайча даярдайт? Бул жерде ушул мен анан кийин номерлерин берем. Булар элдерди окутуп, дыйкандарды окутуп атышат. Мындай кылып сары топуракты үйүп, 2 метрден кылып мындай үйүптүр. Мына мурункудай цементтелген яманын деле кереги жок. Мындай үйүптүр. Анан үйгөндөн кийин мына пленка төшөптүр. Пленка төшөп туруп, анан ошол силосту таштаган. Ал силостага чейин закваска деп коет. Ошол 1 тонна сууга кант кошуп, андан закваска жасашкан. Анан ошол заквасканы мына ушул силоска аралаштырып, мындай алып көмүшкөн. Ошол силосту бүгүн ачып, мына дыйкандарга сатып жатышат. Мына силосту мен дагы жанынан барып көргөзөйүн азыр. Мына погрузка иштеп, ошонун үнү тоскоол болуп калып атат мага. Ошондуктан силостун жанына барып көргөзөйүн. Мына так. Мына жүктөп кетип атышат. Мына силосубуз мындай майда болот экен. Мына майда. Мындай силос болот экен. Мындай жүгөрү силос, кадимки эле жүгөрү силос. Мына ошону. Мына илгери сайыз убагында силостор менен эсимде бар. Бүт айылдын ичи бүт чыттанып кетчү да. Силос өтүп кеткенде ушу жарым күн ошол көчө силос чыттанып турчу. Мунун негедир жыты деле жок. Жыты деле жок экен негедир. Анан малга аябай жагымдуу экен. Мына так. Анан мына бул мага аябай жагып атат. Азыр
Азыр түктүн баасы чүй орунда 300 сомдон 400 сомго чейин болуп атат. Анан ошондо сиз кадимки чөп түк берчи болсоңуз, анда бир күндө буйдун тою 400 сомго айланып калып атпайбы. А бул жерде 100 эле сом болуп атат. Силер башынан иштедиңер да, бул жерде башынан иштедиңби? Бүгүн элеби? Мынаны башында көмгөн малдардан барбы? Мына погрузкадагы балабы? Мына азыр бул жерде уйга берип жаткандардан барбы? Уйна берип жатасызбы? Уюңузга берип жатасызбы? Кандай болот адан уй качантан берип атасыз уюңузга? Келсең. Жок, өзүңүз айтып бериңиз. Мына 2 жыл болду берип атабыз. Берип атсаңыз теги. Жакшы буюрса. Өзүңүз кайсы айылдан болосуз? Кеңештен болом ушу. Кеңештен, Ысыкаттадан. Кеңеш айыл тургунум. 2 жыл болду ушу силос. Кыргалбаев Нурбек байкен эмесин производствосу. Сүтүбүз да көтөрүлүп, калориясы да көп, витамини да көп мында буюрса. 10 литр берип аткан уюбуз аш 20 литрге чейин берет ушудан кийин. Мына азыр бүгүн ачылып атат, Кудай буйрса берип баштайбыз. Сүтүбүз көтөрүлөт. Акчабыз да көтөрүлөт дегенде. Ошондо сиз аз канча уй кармайсыз? 15 уй кармайм. 15 уй, 15 уйга бир күндө 20дан болгондо 600, бир 600 килограммдай. 600 грамм деле кетпейт. Чөп беребиз. Ортодон жем аралаштырабыз. Анан бул силос сочный корм деп коебуз. Ушундан аябай эметебиз да. Утасыңар. Муну жегенден кийин ток мал, чөп сурабайт. Жутунбайт уйлар. Ток көп берсең күптү да болуп калат. Жүгөрүсү да көп, күчтүү. Ар кандай витаминдери бар арасында байке. Жакшы жакты бизге. Мына быйыл ачылып качан деп атында бүгүн ачылды буюрса эми. Кички балдарыбызга тамак жесе сүйнөбүз го ошондой сүйнөп атабыз бүгүн. Немени муну даярдагандычы? Шуну даярдаганды. Өзүңөр да жасай аласыңарбы? Үйрөттүбү? Үйрөндүк. Жер бар да? Жерибиз бар. Көп фермерлер быйыл көп басты. Үйрөндүк. Үйрөтүп атат. Жакшы эмелерди айтып үйрөтүп атат барыбызга фермерлерге. Быйыл уже откормго өтүп атат силос менен көп. Эконом болот экен. Батта семиреткен мал депчи байке. Жакшы байке буюрса. Жакты бизге. Өзүңөр да ушундай жаптыңарбы же бүгүн бияктан эле сатып аласыңарбы? Жаптык, но мындай окшоштура албай жатабыз. Кудай буюрса окшошот. Ушундай эле болуп калат бизге деле буюрса. Мына ол силосто жакшы майдалайт экен да булар немес техникасы. Жакшы майдалайт. Мына отход жүгөрүнүн пленкасында кезилет. Малга да сиңимдүү болуп атат да. Пленкада кесилип калат да. Ушу дробит этип силоско даярдап атканда дандардын пленкасы болот да. Ошо пленкасынан бери жарылып, малга да сиңимдүү болот экен, лишний кетпейт экен да, жакшы экен. Ошондой байке, кубанычтабыз. Бүгүн машина менен келдиңер, алып кетесиңер. Алып кеттик уже буюрса. Эми бүгүндөн баштап баары укса болду, баары келе башташат, очерет. Бүгүн биринчи Сүттү кайрылып ошо Нурбектер өздөрү компаниясы ташып кетет, Жеңил. Ташыбайбыз, эч жакка алып барбайбыз, кыйналбайбыз. Өздөрүнүн машинеси менен өздөрү келет, алып кетишет. Жакшы, ыраазыбыз буюрса. Анан элдерге жайылтасыңар бүт. Уже жайылды, уже элдин баары үйрөндү. Көбү базып атат.
кичине эмелер база албагандар бияка келип алабыз. Ооба. Сонун экен. Мына ол дагы ким айтып бере алат? Нуке? Эжекем. Большой фермер Эжек. Sen айтып бер. Нуке? Абдан жакты бар. Буга чейин да бергенсиздерби? Колдонгонсуздарбы? Бүгүн биринчи жолу көрүп атасыздар, силос. Же эми колдонгонсуздарбы? Мына дикандардын кубанычына чек жок. Мына ол жүгөрүдөн гектарына 45-50 тоннага чейин силос алса болот. Демек 50 тонна силосубуз канча малга жем болот, Бул аябай пайдалуу экен. Мен бул жагынан эсептеп көрдүм. Мына жакта да бир дыйкан сүйлөп атат. 3 мал силос бергенге атабыз. Биринчи жолу алып атабыз, бирок мына буйрса, ошо 3 мал бергенге ниет кылып атабыз. Ошондо бир уйга бир күндө канча каражат кетип атат ушул тоютка? Бир уйга в среднем 20 килограммдан беребиз да, 20 килограммдан. Ошондо эгер 20 килограмм же 25 килограммга чейин жесе, бул где-то в среднем 100 сомдун аралыгын жейт да. А мурда кандай болчу силос колдонбогондо? Мурун колдонбогондо, эми силос колдонбогондо биринчиден сүт абдан аз берчү да биздики. Мынчалык сүт бере алчу эмес уйларчы. Анан буга караганда кургак чөп берчүбүз да, кургак чөп. Анан каражаты көбүрөөк кетчү да. Буга караганда каражаты көбүрөөк кетчү, бирок ал грубый кормго кирет. Грубый корм уйларга көп жагымдуу эмес экен да. Бир эле жолу берсе, же 2 жолу берсе болот экен да. Расходу канча кетти эле грубый кормго, сухой кормго? Быйылгы расходду алганда быйыл средний түптүн баасы 400 сом да. Бир уй бир түп жейт да, 20 килограмм түп жеп коет. Бир күндө? Бир күндө жеп коет. А силостан канча жеп атат ошондо бир күндө? Силостан ашып кетсе 100 сомго жейт да. Ошондо бул 3-4 эсе выгодный да. Ушул ыкманы мисалы азыр ушул Нурбек Жыргалбаев баарын эле тең берип үйрөтүп жатабы? Ушул ыкма канчалык деңгээлде мисалы фермерлер азыр ушуну үйрөнүп жатат. Анан бул негизи Кыргызстандын баардык эле дыйкан чарбасында алектенген айыл чарбадагы фермерлерге керектүү деп ойлойсузбу же кандай оюңуз кандай ушул? Бул силос боюнча Нурбек Жыргалбаев көп кишилерге семинар өткөрүп, көп кишилерди чакырып, муну закваска кылып, силосты жасап атканда деле мероприятие өткөргөн. Бул мероприятияга да көп кишилер катышкан. Бул силостун негизи келечеги кең экен да. Анткени уйларга өтө жагымдуу болот экен бул. Уйларга өтө жагымдуу, баасы да арзан, анан сүттү да көбүрөөк берет да. Сүттү абдан эле көп берет да. Анткени берки грубый корм кургак чөпкө караганда бул өтө сүттүү, анан уйларга да өтө жагымдуу болот экен. Ошондуктан бул силостун келечеги Кыргызстанга кең деп ойлойм да. Анан Нурбек байкебиз муну болсо Япониядан үйрөнүп келдим деп айтты. Бул заквас, японский закваска менен кылганы, бул уйларга сахар менен кылганы, бул уйларга өтө жагымдуу болот экен да. Бөлөк силосты берсең, буга караганда эми кандай десем эми муну аябай жакшы жейт да, тигини берсең кичине мындай жесемби жебесемби деген ойлор болуп калат да. Рахмат. Быйыл ушул Мына дыйкандар аябай жакшы маалымат берип атышат. Мына азыр мына жерде түз эфир көргөндөрдөн дагы суроо пайда болуптур. Азыр ошо суроолор боюнча аз кайрадан Нурбектин жанына барат окшоймун. Нурбектин жанына барайын. Ушул ноу-хаунун ээси Нурбек Жыргалбаев деген ишкер дыйкан жигит.
Нурбек мырза, бияктан сурап атышат, кандай алабыз, кайдан алабыз дейт. Анан мына түштүк жактан дагы элдер аябай көп көрүп атышат. Анан кандай кылабыз деп. Түштүк жакка дагы барып семинар өтөсүңөрбү, же кандай кылабыз? Жакка семинарды дагы могу Facebook баракчалардан бүт жазып өткөрүп көрсөтүп берип атабыз. Ошол Facebooктардан көрсүн, YouTube'тарга да таратабыз. Мен дыйкандарман, эчтеке жашырган жокмун. Болгон үйрөнгөн технологиям баарын бекерли үйрөтүп берем. Эл көрсө мындай секретти $1 миллион сатат экен. Бул биздин келечекке абдан жакшы нерсе. Кыргызстан мал чарбак жагы жана дыйканчылык жагы жалаң ушуну менен өнүгөт. Мындан тышкары мен компост чыгаргам. Ушул эле уйдун кыгынан жер семирткич. Аны да кийин түшүндүрүп берип баарын үйрөтөм. Кыргызстаныбыз кийин химия заты жок. Антибиотиксиз, химия заты жок, өсүмдүк жана сүт, эт азыктарын жеп кылабыз. Биздин балдарыбыз ошондо. Биз өзүбүз 5-10 жыл кошуп калсак дагы өзүбүзгө балдарыбыз 100 жыл, 120 жыл жашайбы деп үмүт бар. Үмүтүм бар. Бул жалаң антибиотик анан химиядан биз өзүбүздүн балдарыбызды, өзүбүздүн жашообузду кыскартып атканбыз ошондо. Мунун жолу бар. Анан мен азыр жана бир нерсени байкадым. Илгери жана Союздун силостору бар эле го. Бир силос өтүп кеткенде айыл кечке жыттанып турчу. Негедир жыт жок го бул сиздин силостор? Бул арахис жыттанып турат, таттуу. Бул сахарный закваска деген ошол. Жана закваска түрү бактерий деп жана айтып атпаймынбы дайыма. Бул түрү бактерий сасытпайт да чиритпейт. Анан кийин муну илгерки Союздун убагындагы силасты бооз мал жесе 6 ай 7 ай болуп калган. Ал бала салчы да. Музо салчы, коз салып койчу бооздор. Мындан тууганча жей берет, музо салбайт да, коз салбайт. Выкидыш болбойт да мындай жей. Муну бул тиги силаска караганда совсем тескери жакты. Анан мунун сапаты да, сакталышы да 3 жылга чейин сакталып тура берет. Биздин Кыргызстандын келечеги ушул тоюттар менен малды да көбөйтө алабыз, баарын дыйкандарды да байыта алабыз дегеним. Ушуга өч керекпиз, баарын үйрөтүп берем дыйкандарды. Эч нерсе жашырбайбыз. Азыр эми мына жыйналып калды да. Азыр эми кеч калды, эми азыр силос даярданган болбойт. Же боло береби азыр? Кургак чөптөн деле даярдасалабы? Өсүмдүк да жок да. Ооба. Жок, кургак чөптөн болбой калат. Болбойт, Но эксперимент катары 2 жылдан бери жана куурай, камыш, мал эмнени жейт, ошонун баарында туурап келип туруп, жанагындай закваска менен обогащать этип бактерий менен. Андан да чыкты тоют чыгарып атабыз. Быйыл кышында ачып аны дагы жедирип, былтыр жедирип көргөнбүз. Мал сапаттуу семиз болуп чыкты. Быйыл дагы контрольный эксперимент кылып атабыз. Куурай, камыш жана сорняк деп коелучу орусча айтканда. Ошолордон да жасадык. Буюрса анын дагы бир жакшы жери бар. Биз камыш, куурайдын баарын өрттөп, атмосферанын баарын бузуп атпайбызбы? Мунун баарын чыкты тойтуп койсок болот да. Ооба. Бул атмосфераны да тазалайбыз. Жанагындай түтүн эчтеке чыкпайт. Кийинкиге жана компост деп да айтпадымбы? Жалбырактардын баарын биз компост кылсак болот, өрттөбөй. Шаарда канча тонна жана жалбырактарды өрттөп, аны дагы абаны зыян келтирип атабыз абага. Аны да компост кылсак болот, бир удобрение кылсак болот. Ооба. Келечекте ошонун баарын кылып беребиз буюрса. Ооба. Ишиңизге ийгилик. Бүгүн аябай дыйкандар сүйүнүп атыптыр, Дыйкандар, мен иштеп жүргөн дыйкандар 2-3 жылдан бери сүйүнүп атат. Пайдасын 5 эсе көрүп баары. Өзүңөр деле угуп көрдүңөр, сүйлөшүп көрдүңөр. 5 эсе пайда бул куру сөз эмес, чындыгында эле 5 эсе пайда берет. Быйыл андан көп деп ойлойм, эмне үчүн дегенде, быйыл кургак чөптүн баасы 1 килограммы 25 сом болот. Ооба. Бул чыкты тоюттун 1 килограммы 5 сом. Айырмасы 5 эсе болуп калат. Мына жакта сурап атышат. Ушул чыкты тоютту бергенден кийин сүт канча убакытта сапаты билинет дейт. Канча убакыт керек дейт. Эми калпычы болбогондой болоюн, 10 күндөн 2 жума 15 күнгө чейин билинет. Кадимкидей күнүнкүсүн күнүнө көбөйүп кете берет. Майлуулугу да көтөрүлөт. Майлуулугу да көтөрүлөт, белок деп коет, белок да көтөрүлөт. Сапаты да, даамдуулугу да жакшы болот. Эми мына сизди мына биздин түз эфирден бир нече дыйкандар көрүп атат. Ушул дыйкандарга өзүңүз да бир кайрылуу кылып койсоңуз.
Урматтуу мен Ысык Аталык туугандарым, бир туугандарым. Сиздерден суранат элем. Мен 11 талапкердин арасында 5 номер менен кетип бартам. Атым Жыргалбаев Нурбек, бир мандаттуу депутатка баратам. Колдоп койсоңуз мен өтө кубанат элем. Кийинки келечекте деле дыйкандарга жакшы болот баарыбызга. Рахмат баарыңарга. Колдоп бериңиздер. Дыйкандарды ушундай жаңы ноу-хауларга чакырасыз, жаңылыктарга. Жыл сайын эле чакырам. Муну деген чакырганда мен өзүм мындайча айтканда область аркылуу, акимият аркылуу чакырам да. 2 жылдан бери чоң семинарларды өткөрөм. Аны деле Facebook баракчалардан көрсө болот. Дыйкандар эч кимге келбегиле деп айта албайм. Дайыма келип тургула, жыл сайын мындай чоң семинарларды өткөрүп, элди үйрөтүп турам. Рахмат, ишиңизге ийгилик.